14 апрель 3H 3N тайпаларына сольфеджио сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы аралашкан өлчөмдөр. Аралашкан өлчөмдөргө 5/4, 5/8, 7/4, 7/8 өлчөмдөрү кирет. Аралашкан өлчөмдөрдүн татаал өлчөмдөрдөн айырмасы эмнеде? Татаал өлчөмдөр окшош жөнөкөй өлчөмдөрдөн түзүлөт. Ал эми аралашкан өлчөмдөр ар түрдүү жөнөкөй өлчөмдөрдөн түзүлөт экен. Мына аралашкан өлчөмдөрдүн эки түрү бар. Аралашкан 5 тиинди өлчөм, аралашкан 7 тиинди өлчөм. Силер схемада көрүп тургандай, аралашкан 5 тиинди өлчөмдүн түрлөрүн жазып көрсөттүм. Кандай болуп түзүлөт экен? 5/4, 5/8 жана аралашкан 7 тиинди өлчөмдүн 7/4, 7/8 өлчөмдөрүн схемадан көрүп турасыңар. Эми силерге мен ошол аралашкан өлчөмдөрдө көнүгүүлөрдү жөнөтүп жатам. Ошол көнүгүүлөрдү азыр ойноп беремин. Силер жакшылап угуп, кошулуп ырдашыңар керек. Эми экинчи көнүгүүнү кунт коюп уккула. Өзүңөр көрүп тургандай 5/4 жана 7/4 өлчөмдөрүндө ар бир тактылык сызыктын ортолорун карасаңар пунктирдик сызыктар турат. Бул аралашкан өлчөмдөрдүн кандай жөнөкөй өлчөмдөрүнөн түзүлүп тургандыгын көрсөтүп турат. Мисалы 662 көнүгүүдө 5/4 өлчөмү биринчи тактыда 2/4, андан кийин 3/4. Экинчи тактыда 3/4 жана 2/4. Ошентип көнүгүүнүн аягына чейин 2/4 жана 3/4 алмашып, ордо алмашып турат экен. Экинчи көнүгүүдө 7/4. Бул жерде дагы бөлүнүштөрү пунктирдик сызык менен бөлүнүп турат. Көңүл коюп, жакшылап карап, ырдап келгиле. Андан тышкары бул көнүгүүлөрдүн таналдуулуктарын табасыңар. 262 көнүгүүнүн таналдуулугун тапкыла жана ошол таналдуулуктун кайсы түрү берилген? Натуралдыкпы, гармоникалыкпы, мелодикалыкпы? Андан тышкары ушул көнүгүүлөрдүн таналдуулугун тапкандан кийин ушул эки таналдуулукта негизги үчүндүктөрдү айлануулары менен, андан тышкары доминант септаккордту айлануулары менен түзүп ырдагыла. Үй тапшырма ушул. Сабак бүттү, саламатта калгыла.